Кыргызстан Евразия кинофест жаңырыгы кинофоруму өтүп жаткан алгачкы өлкө болду. Бул иш-чара Москвада өткөн Евразия кинофест фестивалынан кийин ЕЭП өлкөлөрүнүн киночуларынын башын Бишкекте бириктирди. Форум 2 февралдан 5 февралга чейин созулуп, тажрыйба жана идея алмашуу үчүн мейкиндик түзүлдү. Бүгүн бизде Борбор калаабызда ушундай жакшы маариф өтүп жатат кино жаатында. Фестивалдын негизги максаты ушу жаш таланттарды, режиссерлорду колдоп, алардын кинолорун элге кеңирүү таратуу болуп саналат. Евразия кинофест жаңырыгы форумунун жүрүшүндө Бейишенен таманда Рахмат тренер сыяктуу бир катар мыкты тасмалар көрүүчүлөргө акысыз көрсөтүлөт. Ошондой эле сахнада сүйлөө жана актёрдук чеберчилик боюнча мастер-класстар өткөрүлөт. Кино тармагындагы эл аралык деңгээлдеги иш-чаранын Кыргызстанда өтүп жатышы кыргыз киноиндустриясын өнүктүрүүгө да салым кошот. Бул кинофестивалга катышкан тасмалардын арты менен биздин жаш режиссерлор же улуу буга чейинки жаңы дүйнөгө таанылып келаткан режиссерлорубуз жакшы тажрыйба алат. Эл аралык болуп аткандыктан кийин бөлөк мамлекеттен кино жаратуучулар менен чогуу жаңы тажрыйбаларды алууга шарт түзүлөт. Евразия кинофест 2024 жылдын 17-21 октябрында Москва шаарында өткөн. Анын алкагында автордук жана кыска метраждуу тасмалар, толук метраждуу кинопремьералар көрсөтүлүп, ЕЭП кинорыногунун тенденциялары боюнча талкуулар уюштурулган. Ага 18 өлкөдөн 250дөн ашык кинематографисттер жана эксперттер, ошондой эле 5000ден ашык көрүүчү катышкан. Мы проводим эхо. Евразия автономиялуу бейөкмөт уюму улуттар аралык мамилени илгерилетүүгө багытталган гуманитардык долбоорлорду ишке ашыруучу коммерциялык эмес уюм. Максаты элдердин улуттук иденттүүлүгүн сактоо менен постсоветтик аймактагы интеграциялык процесстерди бекемдөө. Уюмдун башкы багыттарынын бири окуучуларды, студенттерди жана жаш адистерди колдоо болуп саналат. Долбоорлордун арасында билим берүү программалары, тажрыйба алмашуу, ири мамлекеттик жана жеке компанияларда стажировкадан өтүү, медиа мектепте бар. Также у нас партнеры с нами. Фестиваль Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн киноиндустриясындагы диалог жана кызматташтыкты өнүктүрүп, биргелешкен кино өндүрүшүн өнүктүрүү максатын көздөйт. Алгачкы жолу Бишкекте өткөн форум алдыда ЕЭПтин башка мамлекеттеринде уланат. Фтандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.